күндө эч жака кетпейт да, ордун басат. Эмне себептен ушуну айттым? Ушундай. Ушул себеп. Баягы ойнойн десең кыздарын көйгө келтире албайсың, анткени настройка жок да, билбейсиң. Анан ушул жөнөкөй эбактан бери эле бар да, метроном деген, эбактан бери эле бар. Ошону мындай көзүбүздү ачып дегендей да, ушу комузду алып өзүбүз күйлөп, анан чертип, абдан ушунчалык жанагы сиз айткандай ооруларыбызды да унутуп, көңүлүбүз да жай болуп, үй бүлөдөгүлөргө дагы өзүнчө мындай бир мамиле бөлөкчө болуп калат экен да, анткени сен өзүңдүн бир каалооңду, өзүңдүн койгон максатыңа жеткениңди сезипчи, бир ишти аткаргандай болосуң. Ооба, бир ишти, чоң ишти аткаргандай болосуң. Анан сени көрүп туруп бөлөктөр дагы мындай турбайбы деп, балдарың дагы кызыгып, ошон үчүн жанагы сиздин кыялыңыз, Асель айым, Кыргызстандын аялдарынын баары тең, кыздарынын баары тең ушинтип комуз чертип, ар бир үйдө комуз болсун дегени чоң максат, ошол ийгилигиңиз ишке ашсын деген абдан чоң сизге ыраазычылык да. Ошого сиз жетесиз. Чектеп көрбөйсүзбү? Бул эжем жакшы эле. Онлайндан да үйрөнгөн. Онлайндан да сонун кылып үйрөнүп алган азырккезде. Бир аз чектеп көрүп коюңуз. Ушул нотаны комузду туура күйлөгөндөн кийин каалаган ырды, каалаган баягы алым жеткенди чертип кеткенге мүмкүнчүлүк алат экенсиң да. Ошон үчүн мен чындыгында күйгө жыргап Аселди чертип аткан сайын ыраазычылыгымды белгилеп, көп ийгиликтерге жетип, ден соолукта болуп, чоң максатыбызга жеткениңизге абдан сөзгө да ошондой сонун сезимдер болот.
Анан мен дагы бир нерсени айтып койбосом болбой. Эмне үчүн Аселим атам мени Аселим дейт эле. Атамдын эле копиясында атам сүйлөгөнү, характери, мындай харизмалары, мындай чечкиндүүлүктөрү, эрктүүлүктөрдүн баардыгы ушул мен да. И атам башында ак кептерим болчу, бул биздин курсубуздун аты. Себеби 2000-3000ден ашык айым үйрөнгөндөн кийин ак кептерим бар үйрөнөт экен деп ак кептерим деп ойлогон болчумун. Бирок карап көрсөм, бунун ичи балдай китеп экен да, балдай. Анан өзүм да балдаймын го деп эле. Анан кийин ушул китепте атам мени Аселим деп турат эле, ушул Аселимди атайын чыгардым, себеби атам көз өтүп кетти. Ошо. Бармак менен ортон экөө болот. Мондай өзүбүздүн улуттук кийимдерди кийип алып, өзүбүздүн улуттук мондай тартынакай сөйкө шакектерди тагынып алып, анан мен деле ушул комуздун бир дагы кармап көргөн эмесмин. Бала чакта кыялыбызды ушундай биздин тартынакай Аселя кызыбыз орундатып берип атат. Жашыбызга карабай келип атабыз. Балдарыбыздарды, неберебизди жетелеп алып. Мени эмне тартып кетти Аселден? Мен деле чет мамлекетте жүрүп, ушу Кыргызстан, жүрөгүм Кыргызстан, өзүм кыргыз деп ушунча патриоттук сезим менен жүрчүмүн. Анан ушу Аселя бизди ушул патриоттук сезимибизди ойготуп атат да. Бир эле сөзү, ар бир кыргыздын үйүндө комуз илинип туруш керек. Комуздун үнү чыгып туруш керек. Себеби аябай ушул сөз тартып кетти да. Келиңиздер кыргыз айымдары. Биз ушу кыргыз экенибизди унутпай, Кыргызстандын жаран экенибизди унутпай, ушундай татынакай бактылуу эне болобуз. Бактылуу тайэне, чоң эне болобуз. Өзүбүз кенедей эми үйрөнүп алган өнөрлөрдү Аселя айткандай неберелерге ушу чоң энем ушу кылдыратып чертчү эле, анан ушуну үйрөттү эле деген результатка жетип, анан өзүбүз дагы рухубузду, духубузду дарылап, денебизди эле дары менен дарылай бербей, ушундай жакшы мамиледе, бактылуулукта жашаса, анан биздин кыргыз балдар да көбөйөт, алар да бактылуу болот, элибиз байыйт. Келиңиздер бактылуу бололу. Рахмат Аселя. Аябай сонун. Анан дагы бир кызык жери бар, билесиздерби? Баягы кичинекей балалык кыялдарым болот экен да, ушунчалык көп. Мен 2 жылдан бери 50.000ден ашык чалуулар болду. Мен комуз үйрөнөт элем деген апалар. Алардын ичинен билесиздерби, ошо 3000 эле окуду. 2 жылдан бери. Анан ошолордун результаттары булар. Анан ошолордун дагы бир сонун нерсеси бар экен да. Мен кичинекейимде бир сахнага чыгып бурдасам дейт элем дейт да. Ошол нерсесин эмки жылы Кудай буйрса ишке ашырганда жатабыз. Ошондуктан барыңыздар да окугула деп айтат элем. Себеби чоң биз филармонияда, чоң театрларда, сахналарда өзүбүздүн концерттерибизди берип, даже көздөрүнөн жаш алып ыйлагандар бар. Мен буйрса ушундай чоң сахнада баардыгын азыр үй бүлөлүк шартыбыз, баардык жолдошторубуз макул болуп калган үчүн да, чынбы? И ушул убакта орундалып калат экен деп, демек максат коюп жаткан учурларда абдан көп да. Демек, кимде кандай максат менен келсеңиздер орундалсын, балким өзүңүздөр ана үйрөнгүңүздөр келет. Дальше үйрөнгүңүздөр келсе, онлайн аркылуу деле көрдүңүздөр, результаттарды көрдүңүздөр. Онлайн эле үйрөнгөндөр бу жерде көпчүлүк элечи. Анан офлайн жаңы жылдан кийин уланат. Ким менеджериңиздер жазыңыздар, аларга мен кабар айтам. Биз командабызда 12ден ашык киши иштейбиз. Баардыгы сиздердин кызматыңыздардабыз. 6-7 менеджер азыр жооп берип жетишпей атат. Мен только окутуп жетишпей атам. Куратор офлайнда куратор, онлайнда куратор. Анан дагы жакшы жеткендерден кураторлорду алабыз. Аларды жумуш менен капсыз кылатабыз. Эми тойлордо, жакшылыктарда бир эле айлык сиздердин өзүңүздөрдүн баягы
төккөн акчаңыздарды бир эле отуруштарда, той топурларда, куда сураттын алдында чексеңиз кыстырмайдан эле таап аласыз. Ошондуктан бизде эмне көп, аштой көп. Sen özün bir çekil.